Арбаңыздар кадырман кыргыз журту, урматтуу BBC угармандары жана көрүүчүлөрү, адаттагыдай эле тирүүлүктүн дагы бир керемет күнүндө жылга жыл тоңошуп, жаңы жылдын босогосунда турганда, кыргыздын сыймыгы болгон, кыргызга өнөрү менен таанылып, өнөрү менен жаккан эжелерди, агаларды чакырып, жакшынакай бир жаңы жылдык кече маанай тартуулайлы деп турабыз. Анда студиябыздын меймандары менен четинен тааныштырып берели. Атын атаса куту сүйүнөт дейт. Кыргыз Республикасынын эл артисти, элибиздин сыймыгы болгон Гүлнур Сатылганова эжебиз келип отурат. Жана ошондой эле Кыргызстанда балким жалгыз азыр ушу шакирттерин тарбияласа болот эле деп абдан үмүт кылып жүрөбүз. Белгилүү добул басчы Тофик Касымов агабыз. Жана ошондой эле ушул жыл абдан агабыз үчүн чыгармачылык жактан жемиштүү жыл болду болуш керек. Республиканын эмгек сиңирген артисти Атай Муса аталарыбыздын жолун улап келаткан кадимки Токтой Касыналиев. Токтой Касыналиев агабыз. Жана ошондой эле ушу каршыбызда отурган, кезегинде мен бир ирет эсимде Нурак Абдрахманов атабыз менен чогуу жолугуп калганыбызда Залин эжен айтты эле. Өзү кенедей кылгыяктай болуп, кылгыякты көтөрүп келсе, ушул кыз кантип кылгыякчы болот дегем. Кийин оозумду ачып таң калдым деп баа берген жайы бар. Таланттуу кылгыякчыбыз Зарина Касымова. Кош келипсиздер. Чоң рахмат. Адегенде эле сөздү мен Гүлнур эжеден баштагым келип атат. Гүлнур эже чет өлкөдө саякатта көп жүрөсүз, чыгармачылык сапарда дегендей. Деги эле ушул жылды жалпысынан алганда, сиз үчүн чыгармачылык өңүтүнөн кандай жыл болду? Кубанычы, жеңиши, жемиши? Эми чыгармачыл адам үчүн ар бир жасаган эмгегиң, ар бир жасаган ишиң бул биз үчүн бир ийгилик да. Себеби бир жаңы ыр жазсаң дагы ал сенин эмгегиң, бир клип тартсаң дагы ошол клип кандай тартылбасын, ал дагы сенин эмгегиң. Ошондуктан негизи эле чыгармачыл адамдар жыл бою эле жаны тынбай клип тартат, киного тартылат, же болбосо жаңы ыр жаздырат, гастролго кетет, концерттерге катышып эле биздин чынында жаныбыз тынбайт да. Анан албетте мен үчүн мисалы абдан ийгиликтүү юбилейлик жыл болду деп айтсам болот. Себеби мен быйыл баягы эми 18ге чыгып. 18. Негизи ушул жашын айтпайт дей беришет, бирок мен өзүм жашымды айткандан эч уялбаймын. Ошол юбилейлик жыл болду мага. Анан мен эң биринчи мени кубандырган нерсе, мен ошол юбилейлик жылга карата юбилейлик телевизиондук концерт өткөрдүм. Мүмкүн көргөнсүздөр биздин улуттук биринчи каналдан жандуу профессионал музыканттардын коштоосунда ал ошол концерт толугу менен жандуу болду да. Телевизиондук концерт өткөрдүм. Бул мисалы үчүн биз ошол концертке 3 ай даярдандык, репетиция кылдык музыканттар менен. Бул дагы эмгек. Бул менин ошол концертти жасаганым болду. Андан кийин юбилейди өткөрдүм, баягы жакын адамдарды, жоро жолдошторду чакырып. Андан тышкары бир клип тарттык. Анан бир нече ырларым чыкты. Демек чыгармачыл адам дайыма изденүүнүн үстүндө болот да. Буга чейинки маектериңизде баланча деген эле сан болбосо мен жапжашмын деп айтып калдыңыз. Чын эле ушул өмүрдүн ушул кырында туруп артка караганда өмүрдүн ушул кырында туруп артка караганда эмне деп баа бердиңиз өзүңүзгө, кандай пландарды койдуңуз? Теги жаш кезибизде коркпой эле чөнтөгүбүздө акчабыз деле жок, бирок Азиядабызбы же болбосо Славянский базар деген конкурстарга кетип калчубуз да. Азыр болсо акчасыз иш бүтпөйт. Ал көрсө ал курч кездерибиз экен да. Анан чындыгында көп конкурстарга катыштым, көп чыгармаларды аткардым, көп профессионал адамдар менен иштештим. Дагы көп нерсени жасасам болмок. Бирок баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деген сөз бар эмеспи? Андыктан мүмкүн кээ бир пландарым ишке ашпай калган. Эми деле ошол пландарды ишке ашырса болот деп ойлойм. Буйруса. Анан ушул ырчы болуп, ушул кесипти тандап алып, ушул ырчылык кесип менен нан таап жеп жүргөнүмө дагы өкүнбөйм. Чындыгында баягы элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуш бул эң татаал нерсе. Баягы сырттан көргөн адамдарга ырчылардын негизи эле артисттердин жашоосу, ой, ушу артисттердики жыргал да, булар ырдап эле, жыргап эле жакшынакай көйнөк кийип эле жүрө беришет деп айткан менен ошол нерсенин артында бир чыгарманы элдин астына алып чыкканын артында канча деген түйшүк жатат, канча эмгек жатат, канча деген жеке концерттерди өткөрдүм. Кээде ойлоп отуруп, ушунун баарын жасадымбы, көрсө ошол кезде кыйын экенин деп ойлоп каласың. Гүлнур, ошо сиз өзүңүз айткандай, сиз кыйын кезде, сиз сахнада, сиз эл аралык сынактарда жүргөндө Токой акени качан көргөнсүз биринчи жолу? Токтой Касыналиевди эсиңиздеби? Токтой
менен ошо качан кантип таанышканым эсимде жок, бирок эми биз баягы сахналаштарбыз да, баары бир мүмкүн бир концерттен жолуккандырбыз, бирок ошо Токтобек ырдап чыккандан баштап эле өзү вокалдан сабак алган профессионал ырчы, адамгерчиликтүү, тамашакөй, ошо тамашакөйлүгү аябай жакшы, бизди күлдүрүп мындай. Токтобек байке, мына быйыл баягы сыйлыгын айтпаганда да сыймыгы менен абдан эл кубанган, көрөрмандарыңыз сүйүнгөн жыл болду. Тагыраак айтканда эмгек сиңирген артист деген наамды албадыңызбы? Жылды сиз кандай жыйынтыктадыңыз? Чыгармачылыгыңызда эмне өзгөчөлүктөр, кандай урунттуу учурлар болду? Ушул жылды чынын айтканда бул көчмөндөр оюну менен баса белгилегим келип турат. Ошол бул жылдын баягы мамлекеттик иш-чаранын баардыгы, болгон чыгармачылык чөйрөнүн баардыгы ошол жерден басым жасады десек болот. Анткени бул элибиздин жүзү, элибиздин эртеңкиси, келечеги, анан баягы атадан келип аткан мурасты азектеп кандай сактап атат кыргыздар. Ошонун бир деңгээлин көрсөттүк да. Кудай буюрса жакшы, жаман эмес десек болот. Өзүмө ушундай бир быйылкы жылдын эсебинен бир багыт койдум, арыктайм мен. Жаш кезде биз британия деп коюп койдук, ички костюмчуларды кийбей калдык эле. Ошолорду кийин деп 103 килограмм болчумун, азыр 93,5-94төмүн. Колдап коелу керек. Эртең менен Азамат. Жарма, шампан, нампан, кызыл чай, тарапанын баарын токтоттум, ачык айтканда. Туура нанды азыраак жеш керек. Анан ошол чын-чынына келгенде туура бир тамактанып көрөйүнчү. Өмүрү салат жеп эмесмин, ошол салаттарды жеп атам. Анда сөзүбүзгө аралжы деп ушул жерден бир музыкалык тыныгууга убакыт берсек деп турабыз. Тофик ага, Залин эже, сиздер мындан бери саналуу жыл мурун биргелешип жакшы бир чыгарманы жазап чыктыңыздар эле. Тагыраак айтканда Саид Бекмуратовдун күүлөрүнөн курап бир курама күү чыгардыңыздар эле. Мүмкүн болсо биздин угарман көрөрмандарга тартуулабайлыбы? Жакшы болот.
Баракелде. Жакшы. Башка айтар сөз калган жок. Мындай мыкты өнөр адамдары чоң сахнада албетте далай жолу кезигип, Кудай буйрса, далай жолу элдин баягы көңүлүн алып, назарын буруп, жакшынакай бир алкышына татыйт болушуңуздар керек. Бүгүнкүдөй бир чакан студияда жолуккан учуруңуздар аз болсо керек. Ошондуктан учурдан пайдаланып биз Гүлнур эжебиздин жакшынакай жандуу үнүн уккубуз келип атат. Жаңы жылдын алдында мынакей саналуу сааттан кийин жаңы жыл кирген атпайбы? Гүлнур эже кайсы ыр менен улантайын деп турасыз? Сизди коштоп Залина. Ушу Залина жөнүндө да айтып кетейин кичине. Залина деген чындыгында аябай таланттуу кылгыякчы. Менин көп ырларымда ушул Залина ойноп берет да кылгыякты. Негизи биз азыр баягы аранжировкалаганда улуттук аспаптарды кошконго аракет кылабыз да, ошол ырдын бир баягы кыргыздын аспабы ойнолуш керек, кыргыздын ырында. Бир кыргыз деген нерсени билдирип туруш үчүн комуз кошобуз, анан ушу көбүнчөсүн Залина ойноп берет. Ушул Залинага ийгилик каалайм. Азаматсың, абдан таланттуу, жакшы чыгып атат акыркы кезде. Негизи ушул улуттук аспаптар баягы азыркы кезде комузду жакшы өздөштүрүп атат жаштар, көп жакшы комузчулар чыгып атат. Кылгыяк жакшы өздөшүп атат. Бул бизди кубандырат да. Баягы унутулуп кетпейчи, унутулуп калбастан. Баягы Союз убагында бир азыраак ушул кылгыяктар көп ойнолбой калган эле да. Бирок азыр болсо жакшы өнүгүп өсүп атат, ушул өздөштүрүп атышат жаштар өзгөчө. Анда кайсы ырдырды айдык? Элдик ырлардан. Ой, эми сизди коштоп ансамбль келип отурат ушу. Мен ашык деген элдик ырдырды айланда. Сонун болуп атат да. Бул ырды илгери эстрадага салып, ансамбльге салып ырдаган элем. Кийин ырдабай калдым эле, ушу унутуп калбасам, ошону жакшылап ырдап берели. Каңтарып жерди айдадың, карыңа күндү каратып, кажыбас кайрат о жигит, кайратыңа мен ашык, ашыкмын мен, аны билсең, ой чиркин ой, мен ашык. Мелмилдеп жатканы көл ашык, мейкени тала жер ашык, мейкенди батыр улуу деп, мен тургай сага эл ашык, ашыкмын мен, аны билсең, ой чиркин ой, мен ашык, ой чиркин Айбали, Токой эке сизди сүрөп атып, кимдин эжеси болду экен деп жиберди да. Тагала Гүлнурдун өзү бар дегендей. Эми Токага кезек сизге келип калды окшойт. Мен ушул комуз кармаганы Жапарча Колдайт деген аксакалдын ырдаганын жакшы көрүп, жакында өтүп кетти, раматтык ушу Дүйшөмбек Үкүевдин ырдаганын жакшы көрүп, чоңойдум да, ачык айтканда ошол кишилердин үнү бир калыптагы аткаруучулук чеберчилиги бирдей кишилер да. Анан ошол кишилер ырдап жүргөн элдигер ойлончу деген ырдап берейин. Жүрөгүмдү куйкалайсың жалындай, жүрө албай болуп күндө сени сагынбай. Бешегинде пенде жүргөн элесиң, милтириги ысып көрдүм тагындай.
жығылсам, ичирип қой мен сүйден жағылсам, жалғыз саға жарашқансып көрініп, қайсыл күні қандай жолық салынсам. Şimdi davay suyu çirkin gülüdü, gündümün denizinin tübünü. Hayırçıday kara tası gözündü, aytsın sikip kaçan senden tügülüm. Kıyına batı yürüktüğü caraday, kılgır batı koyçu beni karavay. Cigirip koy cigirip peki girmeci, Kusal oldum sağıngadım taravay. Gün yok söz yok tomsarasın durasın, Vila vila ulu tungan baladay, Vila vila ulu tungan baladay. Бали. Бали. Залнеже мына саналуу сааттан кийин жаңы жыл деп калдык. Салат жасаганга жетиштиңизби? Саналуу сааттан кийин дасторконго үлгүрбөй чыркап калбайсызбы? Бүгүн эми 31 баягы бүт эле айымдар аял затына мындай абдан бир оор күндөрдүн бири десек болот да. Анткени таң атпай туруп эле 31-ине чейинки баягы убакытта деле 31 өзгөчө таң атпай туруп эле кам көрүп, кечкиге кам көрүп, салаттарды жасап, анан баягы 12-ге жакындаганда эле жасабайсың да, таң атпай туруп эле жасап, бир сыйрасын даярдап, анан улам кантип 12 болуп калганды эле билбей каласың чынында. Ар кайсы жака баягы чыркап жүрүп, үйдөн оокаты бүтпөйт дегендей, тамактын улам бирин жасап, анан Кудайга шүгүр азыр бир азын жасап келдим, азыр дагы убакыт дагы. Мен да байкадым, телефон чалганда тамак бышып атканы сезилип атты да мага дагы. Негизи эт салып койсоң, ал бүлкүлдөп пышат да. Албетте. Барабыз Кудай буюрса. Токонун эсинде дагы эле баягы эт. Майыл эт салган жоксуңбу дегендей. Эт албетте сөзсүз. Тофик байке, мындай мыкты ансамбль келерин билгенде биз алдын ала билет сатып жиберсек жакшы пайда тапмак экенбиз ойлоп калдык да. Сен дагы жүрөсүң да, сен дагы пайдаңды ойлогон жоксуң да. Ошо маселе ушунда болуп калды. Тофик байке, жыл сиз үчүн кандай болду? Келе жаткан жылга кандай пландарды коюп атасыз буюрса? Ошол жөнүндө бир азын улак айтып өтсөңүз. Көчмөндөр абдан жакшы өттү. Дагы баягы эле чыгармачылыктын үстүнө иштеп, меники эми өмүр бою музыканын үстүнө иштеп кээде унутуп да калам. Тофик байке, айтыңызчы, канча жерде иштейсиз? Көп жерде Жо, негизи урман аспапта ойногондорчу. Азыр баягы жок келсе да. Анан эми Тофик байкемди көзүн көрүп мактагандык эмес, ушул байкем окшош баягы кичине экономист дегендей. Бою ушундай жакшы уларыктар аста. Ошон үчүн байкем көп жерде иштейт. Аябай көп жерде иштейт. Булардын соршойт да, кай жерде иштебейсиң десең батак айтат да. Кай жерде иштейсиң десең санай албай калат да. Иштебейсиң десе айтат да, мына эки жерде. Залнеже чыгармачылыгыңызда бир нече ирет ушу клип тартып, көрөрмандарды сунуштаганыңызды байкап келе жатабыз. Бул жылы аракеттериңиз, эмгегиңиз ак бети кайттыбы? Келе жаткан жылга кандай план менен кирип баратасыз буюрса? Кудайга шүгүр, быйылкы жыл абдан мындай жакшы, жемиштүү жылдардан болду десем болот. Себеби көптөгөн баягы чыгармалар жазылды, клиптер тартылды, ошондой эле көчмөндөр оюну баягы кыргыздын бул кыргызга абдан маанилүү чоң иш-чара болду. Дүйнөлүк көчмөндөр оюну ошол жерде дагы баягы өзүбүздүн өнөрүбүздү көрсөтүп, кылыякты көрсөтүп дегендей баягы жабылыш аземинде бул жерде Гүлнур эжебиз, Току айке дагы өзлөрү баш болуп, биз төш болуп дегендей катышып ошол жерде баягы өнөрүбүздү көрсөттүк. Бул дагы мен айтар элем баягы чоң жетишкендик депчи, себеби ал жерде канчалаган баягы ырчылар мен катышам дегендер абдан көп болот экен да чынында. Анан ошол баягы тандалып ошол жерде катышканыбызга
Андан тышкары Чыңгыз атабыздын быйыл 90 жылдык мааракеси баардык Кыргыз Республикасында бүт чет жактарында өткөрүлүп Көп иш-чаралар өттү. Чет Чынында көп иш-чарага катыштым десем болот да. Бул жерде Бишкекте өттү, Таласта өттү, Көлдө өттү. Андан тышкары ошо жакында эле туулган күнүнө карата Москва шаарында Айкелдин ачылышы болду. Ошол жерде дагы ошол чоң концерт өттү да. Ал жерге барып өзүбүздүн өнөрүбүздү көрсөтүп тартуулап келдик дегендей. Абдан ушундай жакшы. Эми бул баягы чекесин айтып жатам. Жалпысынан алганда жыл абдан жакшы, мага жемиштүү жыл болду. Абдан жакшы. Мына маданият саласындагы эң урунтуу иш-чаралардын бири ушу көчмөндөр оюн десек, бири сиздер баса эле өткөндөй залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы болбодубу? Залкар жазуучу дегенде ал киши бир жолу ыр жазган экен, эми чыгармадан баягы чоң прозадан сырткара дегенибиз да. Анан ошого Муратбек Бегалиев обон жаратып, ошону аткаруу шабагасы, бактысы Гүлнур эже сизге туш келип калды. Сиз ушко кандайча кабыл кылгансыз, сизди кандайча тандап алышкан, сунуш кантип түшкөн, ушуну айтып берсеңиз. Негизи мына азыр Залинанын сөзүн улап кетейин. Ушул быйыл чындыгында эле көп иш-чаралар өттү да. Анан мен дагы ошол көп ошол Чыңгыз Айтматовдун ырын мен ырдап калган экенмин. Мен дагы аябай көп чакырышты да. Студенттер өткөрөт, ар кайсы. Анан силердикине биз ошондо самолет 4 саат задержка болбоду. Уктуң болушуң керек андан кийин. Ошто болуп калып 4 саат задержка как раз кар жааганда булар ушу BBC-нин иш-чарасына катыша албай калдым, бирок көбүнө катыштым. Анан эми бул негизи албетте мен сыймыктанам. Ушундай эки залкар адамдын ушул Чыңгыз Айтматовдун ушул качандыр бир кезде ушул чет жерде жүрүп, бөтөн элде, бөтөн жерде жүрүп, элин жерин сагынып, анан бир саптарды жараткан, ошо саптары анан ыр болуп пайда болуп, анан ошол ырды мен ырдап калганым мен үчүн сыймык чындыгында. Анан таржымалап токтоло кетсек. Ошол ыр убагында аябай хит ырларга айланган. Бул эми мен ал кезде ошол улуттук консерваториянын эстрада студиясында солистка болуп иштейт элем. Анан ошол кезде бул чыгарма пайда болду. Ошол мен угушума караганда мен эми чындыгында ошол улуу залкар менен мындай отуруп сүйлөшкөн эмесмин чындыгында. Бирок ошол ыр пайда болгондон кийин ошо клипке тартып калсак деп аябай аракет кылып ошол колумдан келбей калды да. Себеби ал адам көбүнчөсү Кыргызстанда болбой, чет жерде болуп калып, анан кийин ошол ыр саптары пайда болгон экен, ошо сагынычтан улам. Анан аны ошол Муратбек Бегалиев агайыбыз алып ошол ыр кылып музыкасын жазган экен. Ал эми муну ошол иштеп чыккан жана Максат Сулайманкулов, Талай Бейшеев деген консерваториянын студиясында иштеген балдар бул ырды иштеп чыгышып, аранжировкасын жасап, анан ошону элге алып чыкканбыз. Ошол кезде дагы ошол Чыңгыз Айтматовдун өзү тирүү кезинде дагы мен ошол бүт кечелер, чыгармачылык кечелеринде ырдап жүрдүм. Анан бир жылы ошо Алматыда Мухтар Шаханов менен Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылык кечеси өткөндө Алматыда да бул ырды ырдадым. Ошол эң өкүнгөнүм ошол убагында клип тартылбай калды, бирок азыр эми деле баягы жакшы ыр эч качан эскирбейт дейт. Анан эми деле ошол ырга клип тартып койсок деп аракет кылып атабыз, буюрса. Анан ошентип анан ошол жаңы ыр пайда болгондо эле ошо студияда иштеп аткандыктан улам мага сунушталып калып эле ошол ырды ырдап калгам да. Ошондон бери ырдап жүрөм. Эми андан кийин деле жаштар ырдап жүрүшөт. Негизи баягы эми Ысык көлдө болгон сагынычты айтып, эл жерге болгон сагынычты айтылган ыр негизинен. Анан ошол быйыл да аябай көп ырдадым бул ырды. Абдан жакшы. Көп ырдадым деп калдыңыз. Такай ырдап жүрүңүз. Тока кабыз айткандай чындап 100 жылдыгында ырдаңыз, дагы буюрса. Ошондо ден соолукта болуңуз, аман болуңуз. Кудай буюрса, айтканың келсин. Жакшы клип тартып коюңуз. Сен мультфильм деп тартып атышпайбы? Ошондой кылып койсоңуз, Чыңгыз атам сизди жолтуруп коешат ошодон. Да. Абдан жакшы. Тилектер орундалсын. Анда Гүлнур эже кайрадан сиздин дагы бир ырыңызга кезек бербейлиби? Кайсы ырды аткарсак?
негизи чын айтыш керек, Гүлнур эже менен бүгүн маектешебизде макулдашканбыз, ырдатабыз деген эмеспиз. Ушул жерден кыйнап атабыз да түз эфирде. Жо мүмкүн жана ысык көлдө ырдап коелукпу же, бирок ал комузга келбейби же келеби? Биз симфониялык оркестр боло албайбыз. Анда комузга келген жана Күлгүн жаш деген чыгарманы аткаралы. Кандай эле? Өткөн өмүр өкүнтө тайла барбы, өкүнгөндө жете барай пайда барбы, күлкү менен шат менен таң аттырган, күлгүн жашай көлгүн жаш, жалын жашай жалын жаш. Кайда калдың ай, кайда калдың? Жылаң айлап суу кечкени сайда калды, жылгалардан гүлү терген ай жайда калды. Ишке тойбой ыр менен таң аттырган, күлгүн жашай көлгүн жаш, жалын жашай жалын жаш. Кайда калдың ай, кайда калдың? Sendeki çoktun demi, kaysılı topko alıp arıbay koştun beni. Ayrılığım çok, argam çok, aylamda çok. Koş bolu benim caştığım ay, koş bul benim caştığım. Koş bul emin ay, koş bul emin. Ayrılığım çok, argam çok, aylamda çok. Koş bul benim caştığım ay, koş bul benim altınım. Koş bul emin ay, koş bul emin. Koş bul emin ay, koş bul emin. Чакырып келтире албаган кишилер. Ооба. Чындап айтканда чакырып келтире албаган адамдар ушул жерде отурасыздар. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен Залин эженин аткаруусундагы бир жакшынакай чыгарманы уккум келип турат. Сиздер да коштойт болсуңуздар, келиңиздер анда. Залин эже, кайсыны аткарып бересиз? Шаңдуу, байрамдык, жаңы жылга ылайык дегендей. Сайт атаң кандай жаңы жыл тостолосун ойноду. Сайт атабыздын күлөрүнөн аткаралы энди. Кыскаштап бересизби?
Ойбай, жакшы. Күндөр жеме бос жолдон салдырып. Мына Гүлнүр айтып калбадыбы, кийинки жылга эстетикалык жагына абдан көңүл буруп, планды ушундай коюп атам, 103 килограммдан 93 килограммга арттадым деп. Күндөрдүн бир күнүндө эле, Токтойбек байке айткандай, күндөрдүн бир күнүндө эле өзү айткандай консерваториянын бурчунан 75 килограмм болуп, ушундай чыга калса эмне кылат элеңиз? Мен элестете албай атам да, Токон момундай арык, момундай жигит болгонунчу. Биз көнүп калганбыз да момундай көрүп элечи. Мисалы айтып атпайбы? Мен канча килограмм эле? 103төн 70 канча килограмм болдум дейсиң? 93. 93кө чейин арыктап турдум. Мага билинген дагы жок, мисалы үчүн. Ай, көп экен да жок. Көчтөн биягынан кеткен жок азыр. Көчтөн ылдый кетип атат азыр. Мага ошондой эле топкодой сезилип атат, мисалы үчүн. Токо айке, менимче ушул жагына көңүл бурганыңызга караганда чоң концертке даярдык бар окшойт быйыл. Буюрса, мен дагы бир чын айтканда жанакы сахналаштырып, Алтынбек Максут экөөбүз эжемдерди иштеп жүрөт. Мен дагы ошол киши менен көп иштешем. Анан быйыл да бир планыбыз бар, Кудай буюрса. Бир чын айтканда баягы ичине чыгайын дегенмин да ошого. Токо айке, анда ошо концерттин алды деп, жакшы иштин башталышы болсун. Бир жагымдуу ырыңызды угалы. Мен ошол Атай Муса Аксакалдардын чыгармасын аябай жакшы көрөм, чын айтканда ошол. Bulbullar gana Muңайым гана добушта Emınday muңdашкан жыргал Күндөрдүң ай, күндөрдүң ey, күндөрдүң ай, Oynup bir gana gülgöndө Yaştım oşonda bolot Gidigin ay, gidigin oy, gidigin ay, ay Ayranı gana ginen de Kutmanlı kırgız Elimiz ay, yerimiz oy Elimiz ay, ay Бале, жакшы. Эми мынакей азыр мындан чыгып үйгө жетсек эле жаңы жыл болуп калчу да. Үйгө жеткенде үлгүрүп калалы. Баарыңыздарга чоң рахмат. Эми элибизге жакшынакай учкай болсо да каалоо тилектериңиздерди айтып, эфирибизди жыйынтыктасак, Гүлнөр эже, анда сизден баштайлы. Мына сиздерге рахмат. Бизде бүгүн ушундай мүмкүнчүлүк жаңы жыл экенине карабай биз келдик, жумуштарыбызды таштап коюп. Бирок ошол эле учурда ошол эл менен момундай элге өзүнүн ырларыбызды арнап, сөзүбүздү арнап эл менен баарлаштырып турасыздар. Ошол сиздерге рахмат. Анан бүгүн кубанычтамын мына ушундай чыгармачыл адамдар менен дагы биз деле баягы ар ким өзүнүн эле баягы түйшүгү менен чуркап жүрүп эле бир концерттерден эле ушундай жерлерден жолугуп калбасак, кээде жолукпай деле калабыз. Мисалы көптөн бери мына Тофик мырзаны көрө эле келем.
негизи Тофик мырзаны илгертен Айкөл тобунда ойноп жүргөндөн баштап тааныйм. Чындыгында кыргызга керектүү аспапчы, музыкант деп айтсак болот. Залинаны Токтойбекти көргөнүмө кубанычтамын. Ушул жаңы жылды жакшы тосуңуздар. Баарыбыз жакшы тосолу буюрса. Анан эми кышында каар жайт дейт, ошол ак каардай ак тилектер жаасын. Буюрса, ушул жаңы жыл жакшы жылдардан болсун. Келиңиз анда Тофик ага. Батыраак Кыргызстаныбыз бутуна туруп кетсе экен. Анан бүт баарына бакыт, талай. Сонун. Жакшы. Рахмат. Токой эке. Кылымда кызматтуулукту Кыздын Кыз сыйлоосу макулдукту. Өлкөбүздө эң негизгиси тынччылык болсун. Деги эле бүткүл дүйнө жүзүндө тынчтык болсун дейт элем да. Тынчтык болсун, биздин өлкөбүз өнүгүп өссүн, буюрса чынында баарыбыз тең жакшы ниет кылабыз келечекте, биздин балдарыбыз да жакшы өлкөдө, өнүккөн өлкөдө жашаса экен деп тилек кылып келебиз. Кудай буюрса ошолор ишке ашып, эң алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кирсе деген баягы жакшы ойлор бар да, тилектер бар, ошолор буюрса ишке ашсын демекчимин. Эми акырындан болсо дагы ушу келаткан жылы ошол жакшы тилектер ишке ашсын, Кудай буюрса. Андан тышкары ар бир үйдө, мен ушул сөздү дайыма айтып келем, дайыма айта бермекчимин. Ар бир үйдө ушул наристенин күлкүсү жаңырып турсун дейт элем да. Айтканыңыз келсин. Рахмат. Токага эме Анда мен ушул эжекелердин, карындаштын аган сөзүнүн этегине кошулуп, Ала Тоо жергесинде ар дайым ушул сиздер айткан тынчтык болуп турсун. Эгер тынчтык болсо үйдөн наристенин үнү жаңырат. Эгер тынчтык болсо бейпилдик болот. Ошон үчүн аруу тилегиңиздер ар дайым жараткан кабыл кылсын. Пенденин оосунда Алланын кулагында пикир айтылып атыптыр. Мен да ушул айтылган аруу тилектерге кошулуп, элибизге тынччылык, жакшылык каалайм. Анан ар бир үйдө ушул 1-2 бала эмес, 10 бала көбөйүп. Кыргыздын саны көбөйсүн, Ала Тоо үчүн Далай деген ата-бабанын кашык каны төгүлгөн. Ошолордун үмүтүн, тилегин актап жашайлык. жакшы. Элде сонун сөз бар эмеспи? 5 адам бөлөк тилек бир, 5 манча бөлөк билек бир деп. 5 башка адам болсо дагы баарынын тилеги мамлекетибиз өнсүн, өссүн, бакубат өлкөгө айлансын. Ала Тоодо жыргалчылык, бакубатчылык болсун деген тилек болду. Жыл ошондой болсун, Кудай буюрса. Сиздерге да чоң рахмат. Жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жылыңыздар менен.